УКМКнын чек ара кызматынын маалымат жана коммуникациялар башкармалыгы 2021 жылдын 16 декабрь Кыргыз-Тажик мамлекеттик чек ара аймагында курал колдонуу менен чыр-чатак орун алгандыгын маалымдайт. Кыргызстандын жарандары Баткен облусунун Баткен районунун көч бою жерлигинде курулуш иштерин жүргүзүп жатышкан учурда ал жерге Тажик Республикасынын улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин чек ара аскерлеринин чек арачылары келип курулуш иштерин токтотууну талап кылышкан. Тараптардын ооз эки кайым айтышуусунан чыр-чатак орун алган. Орун алган чыр-чатак учурунда тажик аскер кызматкери Макаров тапанчасынан 4 жолу асманды көздөй ок аткан. Тез аранын ичинде Кыргызстандын Баткен багыты жана Тажикстандын Исфара багыты боюнча чек ара өкүлдөрүнүн жолугушуусу болуп, жолугушууда тажик тарап туура эмес курал колдонулганын моюндарына алышкан. Себеби Кыргызстандын жарандары курулуш иштерин чек ара сызыгына жакын жерде эмес, көчө бою айылынын ичинде жүргүзүп жатышкан. Тажикстандын чек ара өкүлү чыр-чатактын орун алуусуна себепкер болгон аскер кызматкерлерине жаза колдоноорун билдирди. Ошондой эле тараптар бир тараптуу иликтөө иштерин жүргүзүшүп, иликтөөнүн жыйынтыгы боюнча кошумча жолугарын сүйлөшүштү. Кыргыз-Тажик мамлекеттик чек ара аймагында кырдаал туруктуу. Жылдыз Жолдошова Тилекматтын калпын чыгарды. Эсиңизде болсо, Тилекмат Куренов деген жигит Facebook баатыр болууга аракет кылып жүргөндө өзүн Жапаровдун бийлигине оппозициямын деп көрсөтүүгө жандалбастап жүргөндүн баары Тилекматка болушуп, аны колдомуш болуп, упай топтоого аракет кылышкан болчу. Тилекмат Куреновду алдыга салып коюп, жаш жигиттин акылсыздыгынан пайдаланышып, аны акыры абакка отургузуп тыңгандарда ушул биздин эле жомокчу оппозиционер саясатчыларыбыз болгон. Тилекмат Куренов камакка алынган күндөрү Фейсбукка анын алдын ала тартылган видео кайрылуусу чыгып, анда ал жигит 2020 жылдын 5 октябрь күнү башкалар шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарууну талап кылып жатканда Камчыбек Ташиев үйүнө чоң арыкка качып кеткенде, биз болсо үйүнө барып Ташиевке ак үйдү алдык дегенбиз. Ал болсо машинесине отуруп Жалал Абадтагы үйүнө качууга даярданып аткан. Ак үйдү басып алганыбызды, бийлик кулаганды билгенде түз эле Молдовановкадагы түрмөгө жетип барган деп айтканын көпчүлүк эл уккан. Кызыгы ошол кездери Жылдыз Жолдошова Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиевке таарынып, эки досту сынамыш болуп, болор болбос сөздөрдү сүйлөп, элдин башын айлантуу аракетин улантып жаткан кез эле. Ошондо Тилекмат камалып калганда да айланайын Тилекмат, сенсиз Кыргызстан жок болот, сенсиз кыргыз эли жашай албайт, сен акыйкатты айтып жатасың, ар бир сөзүң туура чындык деп эл алдында жакшы эле роль ойногону эсибизде. Өзүн Курманжандатка апабызга теңеп алгандардын бири Жылдыз Жолдошова эми кече Фейсбукка пост жазыптыр. Анда дал ошол 5 октябрь тууралуу сөз кылып жатып, мындай учурду белгилеп өткөн. 5 октябрь 2020 жыл кечинде Камчыбек Ташиев биздин үйдө чай ичкенче БШКнын төрайымы Шайылдабековага өтө ачууланып, ызаланып олтурса, түрмөдөн Садыр звонить этип жатты. Акыйкатсыздыкты көтөрө албай, колунан токочун уурдаткан баладай болуп, биз томсоруп олтурат элек. Анан бир мезгилде бирөө звонить этти. Ак үйдү алып коюшту. Атамбаевди чыгарабыз деп бир топ адамдар 47 колонияга кетишти деди. Анда Камчыбек экөөбүз жарыша сүйлөп, Садырга жөнөгүлө десем, биз кеттик эже деп Камчыбек учуп жөнөгөн. Кээ бирөөлөр жазып жатпайбы? Чоң арыкта үйүндө жаткан жерден Камчыбекти алып кеткенбиз деп, андай эмес. Менин бара албаганымдын себеби ошондо жолдошум өтө катуу ооруп жаткан. Кийинчерээк ноябрь айында Анкарада операция жасадык. Мына биздин саясатчыларыбыздын, оппозициябыздын жүзү ушул. Жылдыз Жолдошова бул посту аркылуу өзүнүн мындай 4 ай мурда кылган кылыктары даана уятсыздык, жүзү жоктук болгонун тастыктап отурат. Болбосо ошол Тилекмат Куренов деген жигит Ташиев тууралуу ошондой жалган сөз, катын ушак таратып жатканда, ой, Тилекмат иним, алтыным деп колдоп отурбастан, Жылдыз Жолдошова уяты болсо айтпайт беле. Ай инем, сен деген жаш эле туруп жалганды чындай сүйлөгөн аферист турбайсыңбы? Ал күнү камчы Ташиев менин үйүмдө болчу. Сен айткандай ал эч жака качып бекинип жүргөн эмес. Мына мен күбөмүн десем де, Жылдыз эженин бир жери кемип калат беле. Же Жылдыз Жолдошова только өзүнө ыңгайы келгенде гана чындыкты айтымыш болуп, ыңгайы келбесе жалганды апыртып жүрүп, көнүп калган бир арзан аялга айланганбы? Бийлик үчүн жанын жебей, жок дегенде эне катары, аял катары өзүнүн деңгээлин сактап калса болот го. Эми бул эженин сөздөрүн угарда өтө кылдат болбосок, элди каратып туруп, урдуруп кое берчү жан экенин өзү дагы бир ирет көрсөтүп